Беларустун иликтөөчүлөр альянсы Кыргызстандын бозгун президенти Курманбек Бакиев Беларуста Закир Салиев деген ысым менен башка паспорт алганын айтып чыкты. Бакиевдин 2 беларус паспорту бар. Журналисттердин айтымында ушундай эле паспорт анын үй бүлө мүчөлөрүндө да бар. Бакиевге башка ысым менен экинчи паспорт алуунун эмне кереги бар? Журналисттердин айтымында бозгун президентти камакка алуу боюнча эл аралык ордер бар. Андан тышкары Курманбек Бакиевдин үй бүлө мүчөлөрүнө да козголгон кылмыш иштери бар. Эгер алар Беларустан чыкса, камакка алынып, ал тургай Кыргызстанга экстрадицияланып калышы мүмкүн. Ал эми Бакиев жана анын туугандары дайыма Беларустан чыгып, башка өлкөлөргө барып турушат. Экинчи паспорт алуу дал ушул үчүн керек. Бакиевдин экинчи ысымы бар башка үй бүлө мүчөлөрү дагы белгилүү. Мисалга, Улуу Британиянын Суррей графствосунда джиу-джитсу боюнча чемпионатка Макс Бакиев деген ысым менен катышкан уулу Максим Бакиев. Максим Бакиевдин аталган графствода килейген үйү да бар. А бул болсо Курманбек Бакиевдин небереси Руслан Бакиев. Мындан 4 жыл мурда 2019-жылы Беларустун ЖМКсы шотландиялык компания Минсктин борборунда ичинде казиносу бар элиталык комплекс куруп жатканын компаниянын башчысы Марат Бакиевдин уулу Руслан Бакиевге куюп койгондой окшош беларус жараны Руслан Петров экенин жазышкан. Ишенесиңерби жокпу? Бирок ал так эле өзү. Экинчи ысым менен паспорт алгандардын арасында мурда Бакиевдин тушунда иштеген дагы бир экс-чиновник бар. Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Бакиевдин үзөңгүлөшү Данияр Үсөнов фантазиясы өзгөчө экенин көрсөткөн. Ал Беларуста Даниил Урицкий деген ысым менен агрокомпания башкарат. Урицкий Үсөнов Малайзияда кайтыш болгон. Ал Данияр эмес деп жүргөнү да бар. Бирок андан кийин эмнегедир Данияр Үсөнов уулунун тоюнда жүргөнүн, Беларустун президенти аны Данияр деп өз атынан эле айтканын билебиз. Анысы аз келгенсип Курманбек Бакиев өзү да үзөңгүлөшүнүн калпын чыгарып койгон. Ал Үсөнов өткөн кеткенди унутуш үчүн ысымын өзгөртүп алган деп айткан. Кыргызстандан качкан саясатчылар көп эле. Дагы кимисинин жасалма аты бар экенин ойлонуп эстеп көрбөйлүбү?